Караңгыда жол тапкан, жоктон бар кылган, өз менети менен киреше тапкан инсандар туурасындагы табышкер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүдө биз шаарыбызда жаңыдан пайда болгон велосипедтерди ижарага берүү бизнесин айтып бермекчибиз. Недер айтып кетсең, негизинен велосипеддин мындай ижарага алуунун өзүнүн эрежеси кандай? Биринчиден, эгерде велосипед алам десеңиз, биздин тургундар болсо, шаардын пропискаңыз болсо, бияка станцияга келип туруп, паспортуңуз менен регистрация аласыз. Регистрация алганда контрактты подписывать этип, сизге атайын клубный картаны берет да. Ошо клубный картага бул акча салсаңыз болот, лицевой счетуңуз болот. Ошо акча салгандан кийин колдон бересиз велосипеддер менен, аяктан постоянно алынып турат. Экинчиден, эгерде сиздин туристтер болсо, же Кыргызстанда жашагандар, аларда виза, мастер-карт карточкалары менен келип туруп, можно будет также расплачиваться жактан. Пост терминалын ачып туруп алып кете берет. Бул жерде атайын өзүнчө станция ачылган экен, станцияга келет. Паспорту менен бул жерге катталат. Андан кийин эмне болот? Андан кийин карточка бересиз. Карточка бересиз. Берсеңиз карточканы. Мындай клубный карта берилет, Citybike. Ар бир картанын өзүнүн идентификацион номери бар. 10021. Ошо 1 менен бул карточка акча салып турат, постоянно телефон сыяктуу эле. Акча салганда ошол акча менен колдоно берет да. Келип туруп тандайт өзүнүн тарифный планын, абонементти же 1 сааттык, 1 күндүк, 1 жумалык, 1 айдык жана сезондук бар да. Тарифине кичине кайрыла токтоло кетсеңиз. Самый выгодный азыркы убакта бул месячный абонемент 500 сомдук. 500 сомго алсаңыз, сизге бир айга күндө 1 саат бекер болот велосипед. Ошо төлөйсүз, андан кийин ар бир жарым сааттын баасы сизге 19 сомдон отурат да. Негизи шаар боюнча велосипед десеңиз, жумуштарды аткарганга 1 саат жетет да, бир күндө. Анткени бир шаардын башынан башка шаарга до второго конца если доехать, бир 30 минутта кетет да, вакыт. Ошо себептен 1 саат это хорошее время. Ыңгайлуулугу 1 саат кардар алат велосипедди. Ана мисалы үчүн госрегистрга бир документтерди ушинтип бүтүргөн болгус кезде 1 сааттын ичинде бүтүрүп алса болот экен да. Бүтүрүп алса болот да. Такси менен улам жүрбөстөн 49 сомго аласың. Ошондой эле. 49 сом бул анча выгодный болот, потому что бир эле сааттык иштейт да. Например, сиз азыр алсаңыз, саат 1ден кийин 2ге чейин сизде бүтүп калат тоже абонемент. Ошол себептен эгерде сиз бир күндүк алсаңыз 79 сомдукчу, ошондо сизге күнүгө 2 саат берилет да. Ошо 2 саат болгондон мисалы эртең менен саат 10до чыгасыз, бир жумушуңуз бар, жарым саатка барып келдиңиз, жарым сааттан кийин таштап коюңуз велосипедди кайра станцияга. Дагы бир жарым саат калды да. Эртең 7ге чейин, 7ден кечки саат 11ге чейин вакытыңыз бар. Ошо 2 саатты любой вакытта колдоно аласыз. 10 мүнөттөн, 20 мүнөттөн, 1 сааттан кетсеңиз болот да ошо велосипедди. Бүгүнкү күндө биздин шаардыктар кандай кабыл алып атышат? Буюрса туура эле кабыл алуу. Негизи бул велосипеддер для развития города кылып атабыз, атайынчы. Биздин шаардыктарга эле, биздин эле элге элечи. Буюрса ночью оставляем велосипедди, эч ким сындырбайт, эч ким теппейт, нормально относится. Ошонусу жакшы да бир жагы. Ошонусу жакшы. Велосипедтерди ижарага берүүнүн негизги максаты эмнеде? Ижарага берүүнүн негизи максаты это орусча айтып берсем болобу? Ошо создать альтернативный вид транспорта, да, для передвижения по городу. То есть маршруткага, велосипедке, маршруткага, автобустарга альтернатива болсун депчи. Потому что это удобно, это здорово. И сиздин эле ден соолугуңузга жакшы болот да. Кандай кабыл алуу? Буюрса туура эле кабыл алды деп атат. Көбүнчөсү парами келет, достор менен келип туруп берет. Иностранецтер келет. Иностранецке бул негизи эң ылайыктуу способ посмотреть да шаарыбыздычы. Шаарыбыз кичинекей, велосипед менен эле бир күндө эле карап турса болот да бүт шаардычы. Интересный жерлерди. Ошондуктан туристтер көп келет. Туристтер, биздин шаардыктар. Бийлик тарабынан кандай колдоолор болуп атабы негизинен? Ооба, буюрса биздин мэрибиз Кубанычбек кеңеши жардам берип атат жакшы эле. Администрациясына по развитию на установку велосипедных точек. Жардам берди, бүт жардам менен. Негизи биз азыркы убакта койгон 4 станция бул пилотный эле проект да. Ошондой эле максатыбызда ошондой 30 станция койгону да.
От станциянын проекти бүт бар даяр, документтери бар. Разрешение берсе эле ошо коюп баштайбыз да. Ошондо эле от станция менен 400 велосипед болот да, паркчы. На 400 велосипедов. 4 станция иштеп атат, ар бир станцияда 8 велосипедтен плюс 2 бош замокта. Анткени эгерде сиз бир жактан келсеңиз велосипед менен ошо бош замок койгондойчу. Чет өлкөлөрдө мисалы үчүн болгон дейсиң, аякта кандай өнүккөн велосипед ижарага берүү ушундай бизнести? Негизи ошо акыркы жылы ноябрда барганбыз Берлинге. Ошо именно немецтер менен кандай сиз ошондой велосипедный культураны өнүктүрдүңүз, кандай велосипед дорожканы кылдыңыз деп ошондой основной цель менен барганбыз да. И алардын айтышы боюнча, они баштады с того, что пересадили большинство населения на велосипеды. Чем больше велосипедов в городе появляется, тем мамлекет бизди просто байкайт да, өзү да көрөт. И биринчиден ошо 4 точка койгонубуз, 2 точкасы эмеде турат. Мамлекеттик үйдүн жанындачы. Ак үй жакта, мэрия жакта. Ошо мамлекет бизди көрсүн деп, байкасын деп. Байкаса эле ошо велосипедный дорожкаларды коет деп ойлоп атабыз да. Эң башкы суроо, бүгүнкү күндө автоунаа ээлери мисалы үчүн айдоочулар кандай кабыл алат? Негизинен велосипедчилерге болгон мамилелери кандай бүгүнкү күндө? Буюрса акырындап ошо культура өнүгүп атат. Биздин айдоочулар велосипедисттерди урматтайт. Акырындап ошондой баары болот го дейм. Биринчиден бул безопасность болуш керек. Ар бир кардардын он должен быть безопасен, знать то, что все безопасно, то, что ему ничего не грозит, да? А первое это постройка велосипедных дорожек, да? Велосипедных трасс. Ошолор болсо эле, думаю, наше количество намного больше станет, да, велосипедистов. Үйдө толук велосипедке отуруш үчүн эмне кылыш керек болот өзү? Кандай пропаганда иштер? Эң биринчиден ошо велодорожка деп ойлойм. Велодорожкасы болсо эле, элдер уже коркпой туруп велосипедке отура берет эле да. Анткени азыр көбүнчөсү коркот велосипедке отургандан. Ошондой эле жолго водительдер сыйлабайт депчи, неудобно болот. Велосипедтин түрлөрүн айтып кетсек, сеники ушу кандай велосипед? Атайын шаарга ылайыкталган кандай велосипед? Бул негизи велосипеддин түрү ситибайк да, городской велосипед деп коет. Бул кыздарга да, эркектерге ылайыктуу да. Кыздарга эмнеге юбка кийсе, макта не задевает да. Перекладинасы жок. Корзинасы бар. Өзүнүн сумкасы болсо, же портфель болсо, документтер болсо, бияка салып коюп туруп, жумуштарыңызды кыла берсеңиз болот. Ошо жумуштарга барып. Мисалы үчүн кызматта иштеген адамдарга айтасызбы? Албетте болот да. Обедке чыкса, бир кафеге барып, тияка отуруп кара келсе болот да. Негизи эле бир күндө 1,5 саат тээп койсоңуз велосипедти эле өзүңүзгө эле ден соолугуңузга жакшы болот. Ден соолугуңузга, кровообращениеңизге, жана внешний видке жакшы да. Курсакты кетирет го да. Аболду Борбор калабызда аянтта бул велосипедтер ижарага беришет ушул жерде. Кандай карайсың ушундай? Бул деле жакшы, булар өзүнүн у них свои клиенты, у нас свои клиенты. У них алардын ичинде башкачараак да бизнес-модель. Бизнес-модель это у них есть средства для того, чтобы покататься, у нас средства для того, чтобы ездить по городу, да? То есть альтернативный вид транспорта это. А булардыкы в основном берут, чтобы поездить, покататься именно здесь в кругу, да, и обратно привезти сюда оставить. Сүйлөшүп отуруп дагы ошо Борбор калабынын Ала Тоо аянтына келдик. Мына ушул жерде дагы өзүнчө велосипед станциясы бар деп айткансыз. Кайсы жерде жайгашкан? Мына могу кинотеатр Ала Тоонун эле маңдайында турат, входдун маңдайында эле. Бул жерде канча велосипед бар? 8 велосипед ошондой эле. Ар бир станцияда 8ден да. 8. Бул жерге келдик. Анан эмне кылабыз? Операторго барып туруп ачкычты алабыз. Ошо замоктордон. Анан велосипедти алып койсок болот. Ключты оператордон алып эле замокты ачсаңыз болот. Жеңил эле ачылат.
Мына ключ велосипед орнунда. Рахмат сіздерге. Мына ушуну менен ар бир эмгектин сөзсүз түрдө акыбети кайтат деген сөздөр менен табышкер көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар.